экен алчы. Представляете? Владимир Хикай биздин спонсорубуз 2 миллион рубльдан көп алат экен бир айда. 10 рестораны барлар дагы мындай көп доход. 2 миллион рубль деген бул почти 20 30 миң рубльдай, 30 миң доллардай акча да, тура. Мына кесилерге мотивация бересизби? 20 миң өлбөдү деген 20 миң да, көрдүңүздөрбү? Ошонун семинарларына калбай, мен чындыгын айткандачы, дагы өзүм мындай уялбайм да, мен уялбайм, болгонун эле айтып кете берем. Мен орусча жакшы сүйлөй албачумун, менчи орусчаны жакшы түшүнсөм дагы, орусча китептерди окусам дагы, мындай көп жакшы сүйлөй албачумун да, мен мындай уялчумун. Мындай акцент аябай көп менде чоң деп грамматика боюнча сүйлөй албачумун да. Бирок ушул семинарларга Владимир Хигайдын семинарлары только орусча болот, билесиздер, СНГдан, Казакстандан тынбай чыгып семинарларга катышабыз. Ошол орусча семинарларга катышып өтүп, мына 1 жылдын ичинде мына орустар менен тынбай сүйлөшө берип, кыйла орусчаны астыга жылдырып алдым десем болот да, кыйла эле сүйлөп калдым, тартынбай калдым десем болот да. Коркуу сезимдерди жеңип чыктым дегендей да. Ошондуктан мен баарыңарга мындай айтат элем да, мындай тартынбагыла, уялбагыла депчи. Сиз англисчени шыр билгидей, же орусчаны шыр билгидей, башка улуттун тилдерин шыр билгидей, сиз ошол улуттун эли эмессиз да, туурабы? Например, сиз орус болуп орусча билбесеңиз, бул уят да. Бирок сиз кыргыз болуп орусчаны чалапыла сүйлөсөңүз дагы, бул сизге орусча айтканда похвально деп коет го. Орустар сүйүнөт, молодцы деп орусча аракет кылып атат депчи. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн уялбаңыздар дейт элем. Демек, өзүбүз ушинтип ийгиликтүү адамдардын катарына кошулуп туруп, ошол ийгиликтүү адамдардын ийгилиги менен өзүбүздү өнүктүрөт экенбиз да. Ооба. Ошол башка тилдештер менен маектешип, башкалардын жетишкендиктери менен бөлүшүп, башкалардын баскан кадамын көрүп, ошентип өзүбүздү оңдойбуз, өнүктүрөбүз, өсөбүз. Бул жерде азыр биринчи кадамды койгон, ийгиликке баргым келет, ийгиликтүү айым болгум келет дегендин баардыгы ушул жерде отурат. Менимче. Баардыгыңыздарды айтып элем. Бул сиздердин биринчи кадамыңыздар, ийгиликке кадам койдуңуздар. Мындан дагы ийгиликтердин тепкичтеринен өнүгүңүздөр, өсүңүздөр, активдүү болуңуздар. Кийинки суроону берсем, Айжамал эже. Кантип структураны туура түзүү боюнча, анан айлыкка бат кантип жетүү боюнча кыскача жаңы кошулгандарга маалымат берип кетсеңиз. Жаңы кошулгандардын биринчи суроосу ушул, өзүңүз билесиз. Кантип структураны туура түзүү? Кудайга шүгүр, спонсорум Владимир Хигай болгон үчүн башынан эле туура түзгөндү үйрөттү. Мен байкайм, көбүнчө адамдар апасын, бир тууганын, күйөөсүн жазып алат да, сиңдисин, анан ошонун 2 веткасын түзүп, туура эмес структура түзүп кетет да. Ошон үчүн мен айтар элем, эгерде апаңызды жазсаңыз, артынан сиңиңизди жазып, бир туугандарыңызды бир катарга жазып туруп, анын артынан узун кылып, биринин артынан бирин кылып жазып кете бериш керек да. Эгерде спонсоруңуз жакшы иштеген болсо, сөзсүз түрдө сол тарабыңызга жардам берет. Бирок мен айтар элем, сол тарабыма спонсор жазат, анан мен өзүм жазбашым керек деп отуруунун кереги жок да. Себеби дегенде сиз көп 100% учур болот. Бул опыттан өтүп атат. Бардык адамдардын спонсорский веткасы аксайт. Себеби дегенде спонсоруңуз 1000 эмес 10 000 адам жазып койсо дагы 10 000 адам иштебей эле жатып алышы мүмкүн, качан сиз иштемейсиз, түшүнөсүзбү? Ошондуктан бул аз да гана учур болбосо спонсорский веткага жакшы күчтүү адамдар келип калган. Атак өзүңүз сөзсүз түрдө спонсорский веткага адам жазышыңыз керексиз да. Узун кылып 2 ветканы бирин артынан бирин кылып, жанагы айтат го, жинжирча, то есть цепочка кылып бирине бирин улап кете бересиз. Эч качан 2 кылып пирамида кылып чыгарбаңыздар. Ошентип кете берсеңиз, көп адамдарга жардам болот да. Мисалы өйдөдөн биринчилерден болуп жазылган же ортодон жазылып калган, биринин артынан бирин улап кетип атканыңызда бирөөсү ойгонушу мүмкүн да. Бирок ошол адамдын аркасынан сол жагынан көп адам жазылып калган болот. Ошол мотивация болот ошол адамгачы.
жагынан көп адам жазылып калган болот. Ошол мотивация болот ошол адамгачы. Мына артыңыздан сол жагыңыздан көп адам жазылып калды. Эми бир эле бетке оң жагыңыздан түшсөңүз, анан сол жагыңызга жардам берсеңиз, жакшы ийгилик жаратасыз депчи. Андан кийин бинарларды жаап, батыраак акчага чыгуу үчүн сөзсүз түрдө план коюшуңуз керексиз. Канча акча табасыз? Мисалга алсам, мен ушул акча табуу боюнча көп эле тренингтерден өттүм да. Кайсыл жерге барбайын, бир айда канча акча тапкың келет деген вопросту биринчи берет да. Элестетип коюңуз, сиз билбесеңиз, канча акча тапканды билбесеңиз, Кудайым да билбейт сизге канча акчаны бериштичи, туурабы? Ошондуктан эгерде 3000 сом десеңиз, анда Кудайым сизге бир айда бир эле бинар жаапканга мүмкүнчүлүк берет да. 30 000 сом десеңиз, 9-10 бинар жаапканга, туурабы? Ал эми 10 000 доллар десеңиз, анда буйруса ошого жараша өзүңүз да аракет кыласыз, Кудайым да сизге болгон жардамын аябайт да. Ошон үчүн мен силерге айтар элем, акча табуу үчүн биринчи сиз чечишиңиз керексиз. Канча акча тапкыңыз келет бир айда? Канча акча тапсаңыз, бул сизге нормаль болот да. Сиз ойлогондой болот. Мисалга алсак, себеби